Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы проценттердин эки өзгөрүүсүнүн жыйынтыгы. Процентти колдонуу менен киреши жана пайданы аныктай аласыңар балдар. Бүгүнкү сабакта санды процентке айландырууну үйрөнүп, турмуштан процентке байланышкан маселелерди иштей аласыңар. Тырышчаактыкка, туура так иштөөгө тарбияланасыңар. Алгач балдар, сабагыбызды баштаардан мурда силер менен өтүлгөн теманы кайталап алабыз балдар. Эгерде А санын И процентке көбөйтсөк, анда А көбөйтүлгөн 1 плюс 0,1 Иге барабар болот. Өткөн сабакта балдар мына ушундай аныктаманы жазганбыз, балдар. Андан кийинки аныктамага көңүл бурабыз. Эгерде Б санын Д процентке азайтсак, анда Б көбөйтүлгөн 1 минус 0,1 Дга барабар болот. Анда эмесен балдар, ушул өтүлгөн темаларды бир сыйра кайталап алдык дагы, эми жаңы темага көңүлүбүздү бурабыз балдар. Мындай аныктама берилген балдар. Эгерде санды бир нече жолу кандайдыр бир проценттерге көбөйтүшсө же азайтышса, анда бул проценттерди жөн эле кошуп же кемитип коюу туура эмес деген аныктама келип чыгат экен балдар. Анда ушул аныктамадан пайдаланып биз азыр маселе иштейбиз. Маселеге көңүлүңөрдү бурабыз балдар. Бул жерде кара өрүктүн баасы А дегенде 20%ке кымбаттап, андан кийин 20%ке түшкөн. Эгерде А дегенде кара өрүктүн 1 килограммы 25 сом турса, анда азыр 1 килограмм кара өрүк канча турат? Анда азыркы учурдагы 1 килограмм кара өрүктүн баасын табышыбыз керек экен балдар. Бизде кымбаттагандан кийинки кара өрүктүн 1 килограммын эсептеп алабыз балдар. 1 килограмм 25 сом турса, анда 25 көбөйтүлгөн 20%-те санга айландырууну билебиз, балдар. Айландырып алсак 0,2 келип чыгат экен. Анда 1 плюс 0,2 көбөйтүлгөн 25 барабар жыйынтыкта 30 сом келип чыгат экен. Эми азыр кайра 20%ке түшкөндөн кийинкисин эме кылабыз, эсептеп алабыз. Анда 30 көбөйтүлгөн 1 минус 20%-үбүз дагы деле 0,2-ни берет экен. Демек, 1ден 0,2-ни кемитип 30га көбөйтүп койсок, бизде жыйынтыкта 24 сом келип чыгат экен. Азыр 1 килограмм кара өрүктө канча турат? Азыркы учурда 1 килограмм кара өрүгүбүз канча? 24 сом турат экен балдар. Түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болсо, дептерибизге жазып алабыз маселени балдар. Жазып бүттүкпү? Анда эмесем, кийинки маселеге көңүл бурабыз. Компьютердин баасы А дегенде 60%ке, ал эми кийин 40%ке арзандаган. Эгерде компьютер А дегенде $700 турса, азыр ал канча турат дейт. Анда бул маселени дагы иштеп көрөбүз балдар. Компьютер А дегенде 60%ке арзандаган дагы учурун эсептеп алабыз балдар. Биз 60% деген, башкача айтканда, процентти санга айландырууну билебиз, балдар. 60-ты эмне кылабыз? 100%ке бөлсөк, бизде 0,6 келип чыгат экен. Анда $700 өзүнүн баасы, демек $700 турса, 700 көбөйтүлгөн 1 минус 0,6. Бул арзандаган учурун таап атабыз азыр. Эгерде кымбаттаса, анда биз 1 плюс 0,6 деген формуладан пайдаланат элек, балдар. Азыр арзандагандыгын тапкандыктан, демек 1ден 0,6-ны кемитип 700-кө көбөйтүп койсок, жыйынтыкта $280 келип чыгат экен балдар. Бул 60%ке арзандаган учурда ушул $700 турган компьютер $280 болуп калыптыр балдар. Эми 40%ке арзандагандыгын, андан кийин 40%ке арзандады деп атат. Ошон 40%ке арзандаганын таап алабыз балдар. Азыр 280, демек 280-ди бир кемитүү 0,4, дагы 40%-ти санга айландырып алдык. 0,4 деп 1ден 0,4-тү кемитип 280-ге көбөйтсөк, жыйынтыкта $168 келип чыгат экен балдар.
Анда ошол $700 турган компьютер дагы 40%, 60%тен дагы 40% арзандаган дагы учуру $168 болуп калат экен балдар. Түшүнүктүү болдубу? Анда бул маселени дагы жазып алабыз дептерибизге. Жазып бүттүңөрбү балдар? Анда эмесем кийинки маселеге көңүл бурабыз. Товардын баасы А дегенде К процентке, андан кийин М процентке өзгөрдү. Товардын эски баасы Пга барабар экендигин билип, Пнын жаңы баасын аныктагыла дейт. Анда бизге мындай маселе берилген балдар. К барабар 50, М барабар -50, П барабар 100 сом. Кийинки мисалыбыз, бул маселебиз К барабар -35, М барабар 50, П барабар 160 рубль. Андан кийинкибиз 165 экен, К барабар, М барабар -80, П барабар 280 евро. Андан кийинкибиз К барабар -3,3, М барабар -20, П барабар 500 сом дейт. Кана балдар, ушул маселени азыркыга окшотуп, өз алдыңарча иштеп көргүлөчү. Иштеп бүттүңөрбү балдар? Анда текшерип алабыз кана ким кандай иштегендигин. Туура иштедиби, туура эмес иштедиби, ар бирибиз өзүбүздү текшерип турабыз, балдар. Биринчи мисалы маселебизди карайбыз. 50% дегенде биз санга айландырып алдык. 0,5. Ал эми -50%-ти дагы санга айландырсак, -0,5 келип чыкты. Эми бул жерде 100 сом турган баасы мурунку маселебизде. Анда бул 100дү, демек 1 кемитүү 0,5ке көбөйтсөк, жыйынтыкта 50 сом келип чыгат экен балдар. Анда 50 көбөйтүлгөн дагы 1 плюс 0,5 барабар 1ге 0,5ти кошуп 50гө көбөйтсөк 75 сом келип чыгат экен. Кийинки маселебизди карайбыз. -35%ти санга айландырсак, -0,135 келип чыгат экен. Андан кийин 160га 0,135ти көбөйтсөк, бизде 56 сом. Эми 160тан биз 56-ны кемите турган болсок, 104 сом келип чыгат. 104тү кайра 0,5ке көбөйтсөк, 52 сом келип чыгат дагы. Рубль анан 104кө 52-ни кошсок, 156 рубль келип чыгат экен балдар. Кийинки маселеге көңүл бурабыз. 165% айландырып алсак, 1,65 келип чыгат. Анан 280ге кошуу 280 көбөйтүү 1,65, жыйынтыкта 742 евро. Андан кийин 742 кошуу 742 көбөйтүү -0,8 багы 80% айландырып атабыз. Анда -0,8 болсо көбөйтүп, кемитип, демек 742ден 742-ни -0,8ке көбөйтсөк, -593,6 чыгат. Анан 742ден кемитсек, 148,4 евро келип чыгат экен балдар. Андан кийинки маселеге дагы көңүл бурабыз. 500 көбөйтүлгөн 500 кошуу, андан кийин 500 көбөйтүү -0,33. Мында экөөнү көбөйтсөк 16,5 чыгат, белгиси минус. Анан 500дөн биз 16,5ти кемитип койсок, 483,5 келип чыгат. Андан кийин 483,5ти -0,2ге көбөйтсөк, -96,7 чыгат. Анан 483,5тен кемитип койсок, 386,8 сом келип чыгат экен балдар. Кимдин маселеси ушундай чыкты балдар? Өз алдыңарча иштеген маселелердин жообу кимдики ушундай чыккан болсо, эң туура азаматсыңар балдар. Анда эмесем балдар, үйгө тапшырма 525-номерди азыркы силер иштеген маселеге окшоштуруп иштейсиңер балдар. Кошумча өтүлгөн теманы кайталап окуйсуңар. Андан кийин ушул
525'ti толук иштеп бүткөндөн кийин сүрөткө тартып, личкага жөнөтүп коесуңар. Мен силерди кимиңер канчалык деңгээлде иштегениңерге жараша электрондук күндөлүктөрүңөргө бааңарды коюп берем балдар. Анда эмесем сабагыбыз аягына чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.